Ынтымак айылындагы Темирбек көчөсү жаңы конуштагы жолдун узундугу 3 чакырымды түзөт. Буга чейин жолдун абалынан айыл эли кыйналып келген. Корея өлкөсүндөгү Бапсан кайрымдуулук фондунун жардамы менен элеттеги 4 көчөгө кумшагылдар төшөлүп, жергиликтүү тургундарга шарт түзүлдү. Мурда бул көчөнүн абалы өтө начар. Ылай баттактан эч нерсе жыла албайт. Азыр жакшы, Кудай ушу рахмат, ушу жол курган немерге рахмат. Барына жардам бергендерге рахмат. Şu Koreya компаниясына рахмат. Көпүрөбүздү салып берген Суагын деген балабызга чоң рахмат. Оңдолуп тегизделген көчөнүн абалы менен бул күнү Жогорку Кеңештин депутаты Руслан Жакышев жана жол оңдоого каржылык колдоо көрсөткөн Корея өлкөсүндөгү Бапсан кайрымдуулук фондунун жетекчиси таанышып, жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Жолугушуу маалында эл өкүлү аталган кайрымдуулук фондунун жардамы менен жаңы окуу жылында Бакай Ата районундагы жалпы 20дан ашык орто мектептердин ар бирине интерактивдүү доскаларды алып берерин убада кылды. Бапсан деген Корея кайрымдуулук фонду менен айма тыгыз байланыш иштешип келгем. Анан Жогорку Кеңештин депутаты болуп келген күндө мынакей былтыр ушу 6 ай өкмөткө 600 үй бүлөгө жарым тоннадан көмүрдү ушу кайрымдуулук фонддор менен чогуу тараттык. Буларды менен чоң планда сүйлөштүк. Келе жаткан сентябрдын башында Бакай Ата районунун бардык мектептеринде ушу кайрымдуулук фонду менен бул кишилер менен көп жыл иштешип келем. Көп жыл жолдош дос болуп келем. Бардык мектептерге интерактивдүү доска, ошол эле бала бакчаларына компьютер принтер алып бере турган болдук. Бапсан кайрымдуулук фондусу өлкө үчүн жасаган биринчи жардам эмес. Буга чейин бир топ каржылык колдоолор көрсөткөн. Эми мындан ары да жардам берерин билдирди. 그래서 우리 어린이들하고 마을 주민들이 Шадыкан айыл өкмөтүндөгү түйтө ынтымак айылындагы жолду өз каражатыбызга жасап бергенибизге кубанабыз. Анткени айыл элинин кубанычын көрүп, бүгүн биз өз ишибизге ыраазы болуудабыз. Бул жолдон өткөн ар бир айыл жашоочусунун иши дал ушул жолдой ачык болсун демекчибиз. Негизи кайрымдуулук ишибиз дагы уланат. 다닐 때마다 하는 일이 이렇게 길처럼 Шадыкан айыл өкмөтүндөгү ички көчөлөрдүн абалы өзгөчө жаңы конуштагы жолдордун абалы негизи эле көйгөй болуп келген. Акырындап демөөрчүлөрдүн жардамы менен жергиликтүү жашоочуларга шарт түзүлүүдө. 2 ай мурун Шадыкан айыл аймагына Корея мамлекетинен Бапсан Интан коомдук фондусу инвестор катары келип, ушу айыл аймакта жалпысы 9,5 километр жолду жасап берүүгө макулдук беришкен. Бул Талас облустунда, ошол эле Кыргыз Республикасында ушул айыл өкмөттөр аралык инвестиция тартуу башка мамлекет менен биринчи жол болуп жатат. Буга себеп Жогорку Кеңештин депутаты Жакышев Руслан Шергазиевич. Ушул кишинин мээнети эмгеги менен мына Кудай буйрса бүгүнкү күнү жолдун ачылышын жасап жатабыз. Бул ачылышка Руслан Шергаевичтин чоң салымы бар. Себеп дегенде эки өлкө ортосунда бир алаканы түзүп, атайын бир көпүрө жасап бергендиги үчүн биз ушул учурдан пайдаланып Жогорку Кеңештин депутатына ушу элин жерин ойлоп ушундай иштер жасап аткандыгы үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бегай Масымбаева, Мелис Элебесов, Бексултан Рахатбек уулу, Бакай Ата району.